координационный совещание өткөрүп алат. Азыр келип калат го. Bir 5 мүнөттүн ичинде. Ошо киши келсе уланта беребиз да, акырындан. Кандай кылалы, урматтуу депутаттар? Күтөлүүбү же баштай беребизби акырындан? Кворум бар. Баштай берсе, уруксат берсеңиздер. Анда бүгүнкү күн тартибинде 3 маселебиз бар. Биринчи маселебиз атмосфералык абаны коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамынын долбоору экинчи окууда Кабинет министрлер кабинети Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстарын экологиялык техникалык көзөмөлдөө министрлиги. Экинчisi болсо 23 жылдын 10 декабрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы айыл чарба климаттын өзгөрүшүнө туруктуу кошумча нарк чынжырын өнүктүрүү долбоору боюнча кредиттик макулдашуу Кабинет министрлер алып келген, суу жана айыл чарба министри Кайраш Төтү министрлиги. Үчүнчү маселебиз ар кандай маселелер. Кимде кандай сунуштар бар? Күн тартиби боюнча. Ошол го дейм анда. Ооба, ошону карайбыз го. Мына күн тартибибизде жеңилдетилген жанакы экинчи маселеден кийинкини айтып атасыңарбы силер? Жок, үчүнчү жаңы ар кандай маселенин ордуна ушуну кошуп коесузбу? Жарайт. Бар, бар. Ооба, бар. Ошо алымча кошумча менен дагы кандай кошумчалар бар? Жок, башка. Анда алымча кошумчалар менен добушка коюп. Ким макул? Султанбай Абдраш, сиз макулсузбу? Кол көтөрбөдүңүз да, ошо. Рахмат. Анда биринчи маселе боюнча Раимкулова Асел Кадыр жанында биякта отурат. Султан Газиев, Бекжан Алмамбетович, Шаршеев, Мурзабеков, Алипов жана Чолпон Шамсуддин баягы команда кайра келди. Ошон үчүн сөз сизде. Саламатсыңарбы, урматтуу депутаттар. Сиздердин карооңуздарга атмосфералык абаны коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууга сунушталат. Киргизилген өзгөртүүлөр мыйзамдын негизги түшүнүктөрүнүн бөлүгүнө тактап айтканда биринчи беренеге абанын сапатынын индекси терминдин аныктамасы киргизилүүдө. Ошондой эле үчүнчү беренеге атмосфералык абаны коргоо боюнча абанын сапатынын индекси аныкталат жана коомчулукка маалымдоо жүргүзүлөт деген иш-чара менен толукталып жатат. Мындан тышкары 5-чи беренеге атмосфералык абаны булгоочу заттардын концентрациясы жана алар менен байланыштуу ден соолук үчүн тобокелдиктер абанын сапатынын индексин белгилейт деген атмосфералык абанын сапатына коюлчу ченемдер менен толуктоо сунушталат. Биринчи окууда урматтуу депутат Кыдыкбаев Жаныбек Султанович тарабынан мыйзам долбоорунун биринчи беренесине сунуш берилген. Берилген сунуш кабыл алынып, өзгөртүүлөр киргизилди. Сиздин карооңуздарда абанын сапатынын индексин аныктамасын кабыл алгандан кийин улуттук көрсөткүчтөрдүн негизинде индексти киргизүүнүн механизмдери иштелип чыгат жана тиешелүү ченемдик укуктук актылар, программалар, тиркемелер, ведомстволук аралык маалымат системасы министрлик тарабынан жана саламаттык сактоо жана Кыргыз Гидромет менен биргеликте иштелип чыгуусу пландалууда. Ушул мыйзамдын долбоорун сиздердин карооңуздарга сунуштайбыз жана экинчи окуудан колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, кимде кандай суроо бар? Алишер Ташбаевич. Рахмат, Балбазарлыкович, саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу бүгүнкү отурумдун катышуучулары. Балбазарлыкович, бул боюнча
өткөнкү биринчи окууда аябай талкуу кылганбыз. Могу эле ушул максаты боюнча да, милдеттери боюнча. Эми бул бирден бир бул ушул мыйзамдын долбоорунун максаты бул калктын жашоосу жана өнүгүшү үчүн ден соолук жана экологиялык чөйрөнү түзүүгө, ошондой эле келечек мундар үчүн жактыртылыш, ресурстарды сактоо болуп атат да. Бул жерде мен мыйзам долбоорун колдойм. Мыйзам долбоору боюнча биз сунуштарды оңдоо түзөөлөрдү бергенбиз экинчи окууга чейин. Бирок мен башка нерсе менен кайрылат элем да сизге, Асель Кадыржановна. Мына биз кечээ күнү келдик. Жогорку кеңештин төрагасынын токтому негизинде жерлерде биз шайлоочулар менен анан кийин мыйзамдардын аткарылышы боюнча таанышып келдик да. Ошол менен биз барганда буга чейин биз Алапка чаткал өрөөнү боюнча агрардык комитеттин да көчмө жыйынын өткөзгөнбүз да. Ошол жерде биз бир нече жана алтын кендерге киргенбиз, элдер менен жолугушканда бир нече көйгөйлөрдү айтышкан. Ошо алтын кендерде болгон кырдаал боюнча жана башка абалдар боюнчачы. Мисалы мен жолукканда Терексай шаарчасында ушул мыйзамга долбооруна атмосфералык абаны коргоо жөнүндө атмосфера боюнча жанагы эл менен жолугушканда бир нече протокол тапшырмаларды берип келдик. Могу 4-5 күндөрү жергиликтүү бийлик, акимдин жана жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жанагы аймактарды бириктирүү боюнча андан башка экологиялык анан атмосфералык абаны коргоо боюнча отурум өткөзүлдү да. Сиз ушул министрдин орун басары, республикага бирден бир экология боюнча специалист дейбизби, кесикөй катары өзүңүз ушуну контролго алып карап койсоңуз. Эмне үчүн дегенде, ошол жерде жанагы Терексай шаарчасында Эти Бакыр деген алтын кен бар. Өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барып атат. Анын 25% мамлекеттики, 75% түрк тараптардыкы да, инвестордукы. Ошол жерде аба жардыруу иштери болуп атат. Андан сырткары жол иштери жүрүп атат. Жагылмай деген компания Алабука чаткал Кировка жолун салып атат да. Баары айтышып атат, мына сыртка кийимди жууп иле албай калдык дейт да. Дем ала албай калдык дейт. Жардыруу иштери болот. Андан сырткары могу көчөдө бүт ошол эле компания машиналары жүрүп чаңытат дейт. Эл аябай эле кооптуу болуп калыптыр да. Действительно ошондой экен. Өзүм да көрдүм бардыгын. Анан кийин мен айткам, ошол жерден жогорку кеңештен дагы бир жолу карап чыгып, ушул тапшырма беребиз депчи. Андан сырткары буга чейинки коюлган өздөрүнүн келишимдери бар экен. Келишимдерин карап койсоңуз, ошо жергиликтүү бийлик менен ошол алтын кен 8 пункттан турган, андан кийин жергиликтүү кеңештин депутаттары менен токтомдор чыгып, ошол токтомдор жергиликтүү кеңеш менен бийлик менен келген келишимдер азыр бүгүнкү күндө аткарылбай келет да. Ошон үчүн сиз барып, ошо кооптуу болгон жагдайларды карап, таанышып келсеңиз, ушундай эле жагдай иштан берди деген алтын кенде болгон. Ушундай эле жагдай Көксерек айыл өкмөтүндөгү Казакмыс деген компания бар, же болбосо Кас Минералс депчи. Ошол жерде да болгон. Бирок алар жолун кантип чечти? Булар ошол эле пожарный гидранттарды коюшту, жанагы алтын кендерди каскан жерине жардыруу жүргүзүп аткан жеринде. Экинчи жагына жанагы отвал деп коет го, таштандылар таштаган жагын. Ал жакка да пожарный гидранттарды коюшуп, суу чачып, ошонун негизинде могу абаны булгуу жагын токтотушту да. Андан сырткары суу маселеси боюнча дагы болуп атат. Ошол жерде суу хвостохранилищанын ылдый жагында датчиктерди коюш керек болчу. Аларды койгон жок. Булар өздөрү эч ким маалыматты бербей атат. Ошонусуңары мен сизден суранат элем. Суудун, абанын жанагысын барып текшерип, ошону элге жеткизип коюңуздар. Рахмат көңүлүңүзгө. Эске алабыз. Рахмат. Кимде дагы кандай суроо бар биринчи маселеде? Талайок, Жылдыз, талайокуз. Рахмат. У меня вот такой ответ. Вопрос, я извиняюсь. Привлекались ли к уголовной ответственности, да, кого-либо в области охраны атмосферного воздуха? К уголовной ответственности, не к административной. К уголовной ответственности на сегодняшний день пока таких материалов нет. Только... В каких случаях может привлекаться к уголовной ответственности в области атмосферного воздуха?
Так, я, наверное, представлю сейчас слово заместителю директора СЭТэн. Пусть ответит. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Аманкан Батырбекович. Жогоруда суроо боюнча бүгүнкү күнү андай уголовный иштер козголгон жок, бизде катталган жок. Жок, мен аны түшүндүм. Кайсы учурда силер иш козуп койсуңар? Именно уголовный иш. Кечиресиз, биз андай полномочия жок, уголовный ишти укук коргоо органдары козгойт. Хорошо. В каких случаях можно привлекаться к уголовной ответственности в сфере атмосферного воздуха? Если ошол эгерде Просто у вас в статье силерде эмеде беренеде жазылып турат да, ошон үчүн вопрос болот менде. эгерде адамдын өмүрүнө, ден соолугуна зыян келтирген болсо, аны болсо ошол тийиштүү органдар тактап тастыктап берсе, ошол абанын булганышы менен адамдын өмүрүнө кооптуу болду деген анан иш козголот да. Но азыркы учурда бул нерсе болгон эмес, туурабы? Жок, ооба. Но также сейчас каждый гражданин Бишкека, да, имеет право подать в суд за возмещение, правильно? Туура. И такие ошондой случайлар бизде болду эле, как мы возмещали. Жок, Здесь вопрос стоит и ТЭЦ боюнча. Потому что я сейчас знаю очень много случаев, когда маленькие дети болеют бронхой, да? Именно из-за воздуха. Андай учурлар Силерге кайрылды эле ушундай жок, боюнча? кайрылган эмес. Потому что врачтар өзлөрү советуют переехать Бишкектен өйдөрөк. Потому что из-за воздуха, из-за загрязненности дети болеют. И вот относительно тоже ИКВ вопрос идет. Как вы будете уведомлять? Уведомлять население? Да. Как вы сами знаете, в настоящее время у нас есть государственный орган уполномоченный, это Кыргызгидромет. На сайте Кыргызгидромета, кроме этого, мы планируем также на сайте Министерства природных ресурсов. Кроме этого, у нас будет как в виде приложения, это IQR, вот вы, наверное, все знакомы. Такие программы у нас будут доступные. Насчет приложения сайта, ну, вы знаете, да, сайт менен элдин баары колдонгонду билбейт. Это биринчи, да? И неважно, он по-любому является гражданином, да? И есть очень много людей, которые не умеют пользоваться сайтом. Я насчет предложения хочу сказать то же самое. А аларга кандай уведомление бересиңер? Ну, этот вопрос у нас только... Я просто вам предлагаю, да, как бы вот, когда как бывает СМС, пик, да? СМС, да, СМС, да. как Это налоговая служба, как МВД. Я думаю, СМС все умеют открывать. Мы такой вопрос рассматриваем. Все виды уведомления, информирования населения будут рассмотрены. Вот вы информируете население, да, а рекомендации будете давать какие-нибудь? Оденьте маску, не выходите из дома, что-нибудь такое. Да, конечно. Эта работа будет вестись совместно с Министерством здравоохранения по рекомендациям Министерства здравоохранения. Мы уже будем определять индекс качества воздуха с учетом их как бы влияния на здоровье. Показателей, то есть с учетом влияния на здоровье. Конечно, рекомендации будут для населения. Хорошо, спасибо. Рахмат. Кейинки суроо берүүчү урматтуу депутаттар. Анда урматтуу депутаттар, биринчи маселе боюнча атмосфералык абаны коргоо жөнүндө, Кыргыз мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө бул экинчи окуу экен. Суроолор бүтүптүр. Анда добуш кое берейин, урматтуу депутаттар. Анда экинчи окууга добуш коем, добуш берип койсоңуздар. Макул, каршы жок. Рахмат. Чоң рахмат. Урмат, биринчи маселе менен келгендер кетеңиздер болот. Урмат депутаттар, экинчи маселе көтөрөлү. 2023 жылдын 13 декабрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз фукасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы айыл чарбасында климаттын өзгөрүшүнө туруктуу
кошумча нарык чынжырын өнүктүрүү долбоору боюнча кредиттик макулдашууну жөнөкөй операциялар жеңилдетилген жана Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы айыл чарбасы километрин өзгөртүү туруктуу кошумча нарык чынжыларын өнүктүрүү долбоору боюнча гранттык макулдашууну атайын операциялар ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууга экен. Экинчи маселе боюнча чакырылгандардын тизмесин окуп кетейин. Касейинов Кубат Усенкович, Кыргыз Республикасы суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министринин биринчи орун басары, Календер Улукбек Ибраимович, Кыргыз Республикасы финансы министринин орун басары, Акжолов Нурбек Акжолович, Кыргыз Республикасы финансы министринин эл аралык кызматташ башкармаларынын башчысы, Аскарбекова Дамир Аскарбековна, Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министринин агро өнөр жай кластеринин бөлүм башчысы, Тулеев Тамчыбек Карыбекович, Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин айыл чарба долбоорду ишке ашыруу бөлүмүнүн директору, Сагалиев Кубанычбек Тыналиевич, Азия өнүктүрүү банкынын техникалык консультанты, Карипов Ерлан Калмухамбетович, Азия өнүктүрүү банкынын техникалык консультанты. Анда сөздү Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине берилет. Кубат Усенкович, келесизби трибунага? Урматтуу Аманкан Батырбекович, урматтуу кыргыз эл депутаттары, сиздердин карооңуздарга Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржылануучу айыл чарбасында климаттын өзгөрүшүнө туруктуу нарык чынжырларын өнүктүрүү долбоорунун кредиттик жана гранттык макулдашууларын сунуштайбыз. Бул долбоордо кредиттик жана гранттык макулдашуулар бул долбоор боюнча кредиттик жана гранттык макулдашуулар агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети тарабынан 23-жылдын 4-декабрында өткөн жылдын чечими менен жактырылган. Долбоор ички жана эл аралык рыноктарга жаңы жана кайра иштетилген жашылча жемиш продукцияларын жеткирүүнү көбөйтүүгө, Кыргыз Республикасынын экспорттук потенциалын жогорулатууга, ошондой эле жашылча жемиш секторуна киреше алып келүүчү жумуш орундарын түзүүгө багытталган. Долбоор эки багыт боюнча иштейт. Биринчи багыт банктар тарабынан соода логистикалык борборлорду өнүктүрүүнү, кампа ээлерин, алгачкы кайра иштетүүчүлөрдү, даярдоочуларды, агрегаторларды, логистикалык компанияларды жана башка жашылча жемиш өстүрүүнүн өндүрүш сатуу чынжырларын колдоо үчүн кредиттөөнү көбөйтүү. Экинчи багыт жашылча жемиш өстүрүүдө өндүрүш сатуу чынжырларын чыңдоо. Долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү 5 жыл 24 жылдан 28 жылга чейин. Долбоордун жалпы наркы 40 миллион АКШ долларын түзөт. Анын ичинен 20 миллион АКШ доллары кредиттик каражаттар жана 20 миллион бул гранттык каражаттар болуп эсептелет. Кредиттин мөөнөтү 32 жыл. Анын ичинде 8 жылдык жеңилдетилген мезгил. Жеңилдетилген мезгил ичинде жылдык пайыздык чен 1% жана андан кийинки жылдары 1,5% түзөт. Гранттын суммасы кошумча нарык чынжырларын катышуучуларына кредит берүү, ошондой эле долбоорду ишке ашыруу жана башкаруу үчүн акысыз негизде берилет. Агробизнести кредиттөөгө 36 миллион АКШ доллары банктар аркылуу Азия өнүктүрүү банк сунуштаган пайыздык чен боюнча жылдык 3,6% пайыз чегинде кыргыз сому менен 20 жылга, анын ичинен жеңилдетилген мезгил 5 жылга чейин бөлүнөт. Пайыздык чендер боюнча акыркы чечим
Кыргыз Республикасынын финанс министрлиги менен банктардын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча кабыл алынат. Каражаттар банктар тарабынан Азия өнүктүрүү банк кредитин тындырууну тейлөө үчүн финанс министрлигине амортизацияланат жана төлөнөт. Бул этапта Айыл банк, Ачык акционердик коом Азия өнүктүрүү банкы текшерүүсүнөн өткөн жана долбоорго катыша алат. Башка банктар Азия өнүктүрүү банкы тарабынан тийиштүү текшерүү жүргүзүлгөндөн жана долбоорду ишке ашыруунун жүрүшүндө каражаттар болгондон кийин тандалып алынышы мүмкүн. 4 миллион АКШ долбоорду ишке ашырууга жана башкарууга, ошондой эле 500 фермерди, анын ичинен 40% аялдарды жана жаштарды окутууга жана колдоого, банктардын суроо талабы боюнча банк кызматкерлеринин финансылык продуктларын жаңы түрлөрү жана айыл чарбасынын каржылоонун туруктуу ыкмалары боюнча 5 жыл бою окутууга багытталат. Кредиттик каражаттар атайын муздаткыч камераларды, алгачкы кайра иштетүү үчүн жабдууларды, сорттоочу платформаларды, жуучу жайларды, таңгактоочу жабдууларды, кампалар жана имараттар сыяктуу коштоочу каражаттар менен бирге кошумча нарык менен кайра иштетүү жабдууларын, жашылча жемиш азыктарын ташуу үчүн муздаткычтарды, транспорт каражаттарын сатып алууга, ошондой эле бизнес процессти жакшыртуу үчүн тамак аш коопсуздугун башкаруу, бүгүнкү күндө сертификациялоо үчүн колдонулушу мүмкүн. Бул ХАСП боюнча. Жогоруда баяндалган баяндардын негизинде Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы сунушталган долбоор боюнча кредиттик жана гранттык макулдашууларды колдоп берүүңүздөрдү суранам, урматтуу депутаттар. Рахмат көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн. Кубат Усенкулович, ушу негизинен ушу ратификацияны өз сөзүңөр менен айтып берсеңер жакшы болуп турат да ушуну. Мынча кредит алып атабыз, мынчасы грант, мынауга колдонобуз деп эле кыска эле айтып берсеңер жакшы болот эле да. Көп нерсени ушул мындай окуйсуңар, баягы мындай кызыктай болуп калат экен да. Айтпайсыңар, мынанча грант алабыз, мынау 5 регионго бөлүп беребиз, 5 жерге логистика салабыз, же агроөнөр холдингди түзөбүз деп туруп айтсаңар мындай туура болот да, бат эле. А то жанагындай окуп келесиңер, мындай ал окууну биз деле окуп атабыз, анан түшүнүп атабыз баарын тең. Урматтуу депутаттар, барбы суроолор? Да, Алишер Дашбаевич. Рахмат, Амакан Батырбекович. Сиз могу жерде, Амакан Батырбекович, туура айттыңыз да. Бул жерде Кубат Усенкулович могу жерде өзүнүн колуна берген баяндаманы окуду да. Бул жерде могу жалпы коомчулукта көрүп атат да, коомчулук түшүнүш керек да. Эмне үчүн дегенде коомчулук ушул маалымат булактарынан, анан жогорку кеңештин сайттарынан жана башка бирлерден айтат да. Сиз бул жерде ушул долбоорду алып келгенде суммаларына жанагы эки компонентине эле мына токтолдуңуз да, бирок эч нерсе түшүнүксүз болду да. Могу жерден сиз жогорку кеңешке биз муну мыйзамдын долбоорун буга чейин 2023 жылы макулдашып алып келгенде бүт баарыбыз колдоп бергенбиз да. Керек бул депчи. Эмне үчүн дегенде айыл чарбасына климаттын өзгөрүшүнө туруктуу кошумча нарык чынжырларын өнүктүрүү боюнча деп. Бул жерде сиз Кубат Усенкулович кыска эле айтып коюшуңуз керек эле да. Стратегиялык максат азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, туруктуу дыйканчылыкты өрүктүрүү жана айыл чарба продуктусун өндүрүү, кайра иштетүү жаатына кластерлерин өнүктүрүү деп туруп ойлайтышыңыз керек эле. Ошонун негизинде биз 40 миллион алып атабыз, 20 миллиону кредит, 20 миллиону грант, 32 жылга 8 жылдык льготный период деп коебуз. Льготный период 1%, андан кийинкиси 1,5% деп турупчу. Азыркы күндө Айыл банк менен келишим түзүлгөн, Айыл банк 10%дан берип атабыз десеңиз бардыгыбыз айтат элек, молодцы дейт элек, жакшы. Бирок биринчи силер макулдашып алып келгенде ошол эле берип аткан жанагы банк эмеспи, Азия өнүктүрүү банкы элге 3%дан бергиле деген.
Буга чейин ушул эле Жаныбеков болгон айыл чарба министриге 6 киши келгенде биз менен жолукканда да айткан. 6%-тан ашпайт деген. Эмне болду? Уже кол койгулга келгенде 10%га эмне үчүн чыгарып алдыңар? Урматтуу коллегалар, айтасыз, кечиресиз. Айыл банктында орун басары бул жерде жана Жолдошбекович. Урматтуу депутаттар, туура бул 3-төн 6-га чейин деп, анан эми бул айыл банктын өзүнүн дагы ошол тиги башкаруу боюнча, анан кызмат көргөзүү боюнча проценттери бар экен, ошолорду кошкондо бир 8%-дан ашпайт деп атышат да. Кубат Зекулович, айтсы кечиресиз. Силер айыл банкка адвокат болбогулачы. Бұл сілер чечіле тұрған мәселе. Сілер чечесіңер, аны айыл банкқа бересіңер, алар ошол аткарат. А сен наоборот кайра ошол айыл банктын проценти бар экен деген ошого кирип атасыңар да. Ага киришпеңер, сен өзүңөр жооп бергиле. Биз кандай чечим алабыз, айыл банк ошону аткарат. Урматтуу Аманкан Батырбекович, бул боюнча ошол мына финансы министрлиги дагы бир жооп берип койсо, анткени буга чейиндер ошол талкуулар дагы болду. Ошол боюнча анан биз айыл банкты, эмне үчүн айыл банк дегени, айыл банкка тоңтоп, эгер мына кийинки жылы, кийинки 13 калган 13%-ын бул кредиттин тиги башка банктар менен Азия өнүктүрүү банкы өзүнүн талабына эгер шайкес келе турган болсо, талабына жооп бере турган болсо, башка банктар менен дагы иш жүргүзүшөт. Азыркы тапта болсо 13 миллионун кредитти айыл банк, анан 10 миллиону болсо бул грант болуп келип атат. Аманкан Батырбекович, ошо Минфинди укпайлы, мен Кыргыз Республиканын финанс министрлигинчи. Эмне үчүн дегенде булар бардыгы макулдашууларды алып келди, оң корутундуларды беришти да. Ошо корутунду берген бирден бири финанс министрлиги да. Жооп берсин. Эмне үчүн мондай болуп калды? Улукбек Ибраевич. Урматтуу депутаттар, урматтуу Аманкан Батырбекович, бул боюнча пайыздык өлчөмү бүгүнкү күндө 8% деп болуу эсептери чыгып атат. Анан бүгүнкү күндө финансы министрлигиндеги жанагы эсеп учет боюнча 2%ды колдонуп атабыз. Айыл банк болсо 6%. 3-төн 6. 3-төн 6%га деп атат. Эгерде биз азыр айыл банк менен дагы тактуу иштерин жүргүзүп көрсөк, эгерде 4%га токтоло турган болсок, ошол мурунку айткан 6%га келген мүмкүнчүлүктөр бар да. Бул боюнча иш алып барышыбыз керек. Бирок азыр айыл банк айтып атат, биздики жанагы 5%-тан ылдый түшө албай атабыз деп атат. Анан ушул жерде бир маселе болуп калып атат. Анан биз бул боюнча ошол 6% менен токтолгонго аракет кылышыбыз керек. Эгерде азыр чече турган болсок, азыр айыл банктын позициясы менен алганда азыр 7%га уже мүмкүнчүлүк бар да, 1%га түшкөнгө. Аманкан Батырбекович, могу жердечи, могу биз если монда 10%-тан бере турган болсок, могу айыл чарба продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүүгө ошондой эле кластерлерди өстүрө албайбыз да. Азыр эми бул жерде Улукбек Ибраимович, мисалы, финанс министрлигинин орун басары катары башка бир маалымат берип атат да. Мисалы, азыр эми бул жерде орусча экен, мен орусчасын окуп коем. Бул Кабминден, ушу Бекетаевдин жазып атат. Министерство финансов Кыргызской Республики ответственно за администрирование счетов по проекту предоставить средства банкам, участвующим в данном проекте, по рекомендуемой Азиатским банком развитию процентной ставки в диапазоне 3-6% годовых кыргызских суммах на 20 лет, из них льготный период до 5 лет. Министр менен, корутунду менен берген, анан кийин бул жерде Улукбек Ибраимович берген жанагысы жооптор дал келбейт. Ошон үчүн могу проценттин ставкаларын жана башкаларын караштыруу үчүн ушул мыйзамдын долбоорун мен сунуштайт элем, кайтарайлы, карап чыгышсын. Андан кийин гана кабыл алайлы. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Так, сурай берүүчү Балбак Жарлыгыч. Башкаларда жок болсо, анан урушпагыла. Жок бутен, уруксатты. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, акыркы убактарда кайра эски жолго түшүп алдык да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич,
мен сізге қайырлат елем. Кішіне авайлаш керек болып атат командаңыздан. Светтің басын қайрап келіп атат, көбейтіп. Бұл қорқынышты нәрсе. Мұны өткенбіз. Башында айтпадыңар біле, мұна моу тарифтелі көбейт беріп қойсыңар, светті қайрап келбейсіз. Көбейтпейбіз деп. Қайры екінші етабы келе, анан үшінші етабы келе. Мұна елдерді қыдырып келдің, аямай мұндай недовольство көп та. Бұл білінбей жиыла береді. Кішіне мұндай ақырын есімізге келбейлі, урматты өкмет. Жұма сайын кредитті қарап атабыз. Да кредит алыш керек, өнігіш керек, алдыға жылыш керек. Жеңіл кредиттері бар, 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық, это нормально. Кредит албай, мен кредит албай өкім сүрем деген бұл өте жаңылыштық. Бірақ жұма сайын кредит келіп атат. Кредитті жұма сайын көбейтіп атасыңар да процентін істі. 10% деген не деген ставка? Айыл чарбасына алып келген кредиттеріңердің бірөөсі деле мындай аз элеси айылға жетпесе қалғаны жеткен жоқ та. Айылдықтар сұрап отпай, ғана кредиттерді отпай, дағы лечі. Мұны біз жеткіз албай тауыз бұ, мысалы, біздің андайды, мұндай частный банктарды ле берейді, тұрматты өкмет. Мұндай процент менен частный банктарды берейді. Біз Айыл банкты, Керемет банкты, РСК банкты қармауым. Не қыламыз анда? Бұлар сілер берген указания мен іштешетті. 3%-тен деп беріп атқаннан кейін, өте қиын болып баратса, 1,5-1% ылдыйлатыш керек та, анда жой өле сайылбайлы мемлекеттік банктардың елге пайдасы жоқ болса. Елдер айтып отады, қачан бізге біз алабыз, қачан илгері бір ақын айттылы Қазақстанда. Ей Нұрсұлтан, губернаторың жеп атат, министрің жеп атат, акимің жеп атат, мен қачан жейм депші. Ел айтып отады, кредиттер келіп алатат, біз қачан жейбіз дейді. Біз қачан алабыз дейді. Ошын тоқтатпайлы кішіне өкмет. Минфин. Мындай бір конкретный программа, конкретный селменен бербейлі кредиттерді 30. Кейде өкмет деген өзінен мындай ала тұрған прибыльдарынан отказ қылыш керек те ел үшін. Қарапайым елдің жашосы оңолмайынша біз деген мояқта миллиардты чассақта ештеке болмайды, бары бір ескіге келеді. Светтің басын қымбаттатып атабыз. Айыл чарба кредиттері елге жетпей тат. Мына барып келдік. Да, Құдайға шүкір башқа азайып қалды. Мына мектеп сұрабай қалышты, балабақша сұрабай қалышты, жолдар салынып атат. Бирок кредиттерді иретке салбайлы. Мені сунушым, бүгінгі кредит артқа қайтаралыда министрдің позициясын білішіміз керек болады. Бақыт Ергеш өзі келсін. Ошыл кредит аға керек бі керегі жоқ бұл? Балықшылық менен мына өрекі кейінгісі екен ал, мына азырқы өрекі екіншісі бізге керек бі керегі жоқ па айыл чарбасына? Қанша бүтел айыл чарбасына алып атабыз, бірақ ошыл елге жетпейді ба? Мен дағы бір жол айтайын. Банктардың бақы тиешесі жоқ. Өкмет аларға беріп атат, алар өзлерінің немесін қошыт, бірақ алар өкметтің банкыда есі өкметті айтыш керек та, жоқ сен 10% қылба, сен момчалі ал, ақсақыл айтқанда өліп кетпейсің, оқатыңды қыласың, мұны мұншасын бір жеріңе тығасың деген дейлі да. Болбайды да мұндай. Ошон үшін урматтуу төраға бүгүнкү могу суроону алып коелу. Мына айтып атпайбы Минфин. Банк менен сүйлөшсөк дагы 1%, 2%га түшүшү мүмкүн деп. Демек булар эмне үчүн башынан сүйлөшүп келишпейт? Өтүнүч Минфин силерден сураныч. Өзүңөр башынан туура эмес сүйлөп алдыңар. Биз кармап алдык силерди. Азыр баргыла дагы экинчи эмки окууга чейин дагы 8-10%тен ылдый, 5тен да ылдый түшүрүп 3,5-4 кылып келгиле. Биз силерди колдобойбуз деген жерибиз жок. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мен негизинен Бакыт Эргеш менен Кубат Үсенкулович баягы күнү сүйлөштү элем бул маселе боюнча, $40 миллион боюнча. Бакыт Эргеш айтты эле, $8 миллион 5 регионго бөлүп беребиз, агрохолдинг түзүп туруп, ошону сатып алуу менен ушул кредитти колдонобуз дедилер. Бүгүн силер башкача информация берип атасыңар. Эми мындай кылатчы, Жалал Жолдошбекович, вот Айыл банктын өкүлү, сиз орун басар экенсиз. Эмне үчүн 10%? Эмне үчүн 3%-тан 6%-га чейин условияны коюп атасыңар силер? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Түшүндүрмө берип кетсем, бул 3-6 деген Минфинге сунушталганда,
ошо Айыл банка башка финансы институттарга 3-6 менен бересиңер депчи. Андан ары банк өзүнүн операционный расходун кошобуз. Ошо менен биз өткөндө сүйлөшүүлөр жүргүзүп 8%ке келгенбиз да. Мисалы эң минимальный АБР предлагать этип атат да, жана өзүнүн предлагать эткен ставканын эң минимальный 3-үн алып атат. Эң минимальный 3 менен берелик. Мына анан силер өзүбүздүн биз расходторубузду кошуп, ошо менен биздики 5 болот. 8 менен бул деген фермерлерге эмес, бул крупный переработчиктерге. Ошондо бир 10 балким бир 10 чактуу эле предприятияга эле багытталган кредит болуп калат да, бул элге эмес. Бул переработчик, жанагындай чоң торгово-логистический центр иштеткен гана предприятияларга эле бул. Ошондо 8% туура деп ошону чечимге келдик да. Себеби дегенде биз 5% мен банктыкын айтып кетейин. Өзүнүн операционный расходубуз биздики 3,5. Анан РППОну кошобуз 1,5. Ошо менен 5. Бул точка безубыточность. Ошондуктан биз 5 деп айтып атканыбыз ошол да. Анан эгер Минфин бизге 3 менен берсе, биз анда ошо конечному потребителю 8 менен бергенге даярбыз дедик. Өкмөт сизди кыйнаса 6% менен белгилесе бересиңерби? Анда биз УБТК барабыз да анда. Бересиңерби? Өкмөт чечсе, ал биздин акционер, чечсе анда айла жок. Урматтуу Минфиндин өкүлү, урматтуу министрдин биринчи орун басары Кубат Үсөнкулович. Азык-түлүк маселеси. Айыл чарбасын колдоп атабыз. 6% менен эмне үчүн бул Айыл банкты кыйнабай атасыңар анда? Булардын былтыркы 23 жылганда Айыл банкка ачык айткыла канча прибыль менен чыктыңар? 23 жылы 5 миллиард 400. 5 миллиард менен чыктыңар. 5 миллиард 400 миңен. Бул ошол айыл чарбадан дыйкандардан алган акча. Айыл банк ошол именно ошо айыл чарбасы үчүн түзүлгөн Айыл банк. 5 миллиард менен прибыль менен чыкты. Азыр кайрып отурасыңар 10% деп отурасыңар. Бул эмне деген кылган жоругуңар? Эмне үчүн 6%га чүрбөйсүңөр анда? Гранттап келип атсак 1% болуп атса, 1,5% болуп атса. Турат Минфиндин өкүлдөрү. Айыл банктын өкүлдөрү турат. Силер өкмөттү колдойсуңарбы же дыйкандарды колдойсуңарбы? Айыл чарба министрлиги. Маселени туура кабыл албайлыбы? Туура мына чечип бербейлиби? Биздин коллегалар туура айтып атат. Берели, колдоп берели. Бирок ошол элге же болсо фермерге түз жетсин деп атабыз. Ошол түз колдонолу деп атабыз. Алабыз, тарап кетет, аягы жок. Кайра эл төлөп атпайбы ошол маселени? Аман Сулабадыр. Жок, түшүндүк, сулабадыр да. Кубат Үсөнкулович, сизди мен биринчиден жаңы жумушуңуз менен куттуктайм. Же көңүл айтайынбы билбейм, скорее всего куттуктайм да, ишиңизге ийгилик. Бул кредит действительно керек бул акча бизгечи. Анан аябай жакшы шартта берилип атат. Жарымы грант, жарымы 20 миллион грант, 20 миллион кредит, и то болгондо дагы льготный периодда 1%, ал эми калганында 1,5% бул жакшы эме да, жакшы шарттар аябай. Негизинен биздин могу жерде аз коллегалар айтып кетип аткан ошол каяка жумшалат, кандай жумшалат, анан жыйынтыгы кандай болот, ошол вопростар мындай кыйнап аткан ошол жактары да. Анан могу 40 миллиондун 4 миллиону башкарууга, проектти башкарууга жумшап атасыңар, туурабы? Ошол кайсы жагынан алынып атат? Грант жагынан алынып атабы же кредит жагынан алынып атабы? Султанбай Абдрашитович, рахмат сизге. Бул эми грант жагынан алынып атат. Итого кредитке 36 миллиард калып атат, туурабы? 36 миллиарддын 16 миллиарды грант, а 20 миллиону кредит болуп атат да. Карабайсыңарбы? Анан жанагы мындайда процентный ставканы караганда биринчиден процентни карап атканда эмне үчүн разброс чоң да,
3-6%, 10-12% деп. Анан бұл грантовый акча болуп атканда мындай расчёты менен алып келбейсиң. Анан так эле 1%-ин расчёт чыгакканда ол процент өзү эле чыгат да. Ошол расчёттору барбы? Кана ошол расчёттор? Мондай деп туруп, жанагы кредитный грантовый эмесине ортого салып туруп, средний эме болгондо приблизительно доллар менен эмес чыгат. Практически средний алганда грантовый менен кредитныйды алып туруп, ортончо процентин алганда где-то 0,7% болуп калып атат. Ошол 0,7% эсепке алып туруп анан ошону менен точно эле процентный ставкасын чыгарып койсо болот да. Анан кийин ал 0,7% менен алып туруп, эмнеге силер эмеге 3-6% менен берип атасыңар? Минфин эмнеге берип атат Айыл банкка 3-6% менен? Эмне мамлекет бул жерде бизнес кылып атабы? Мамлекет эмне бизнесмен болуп калдыбы? Мамлекет деген өнүгүүдү ойлош керек деп биринчи кезекте. Анан экинчиси карабайсыңбы? 3-тө ала турган болсок, нижний 3% сунушталып атат, Айыл банк болсо нижнийди 10% кылып коюп атат. Айырмасы 7%. Неужели операционный расходтор ошончолук көп? Каны расчёттору? Что операционный эмеси расходтору 7% болот деп. Годовой. Жок да ошол. Жөн эле асмандан алып эле согуп атасыңар да. Анан здесь бул жерде явно эле процентке келгенде коррупционный схема көрүнүп калып атат да. Кто-то здесь заинтересован. Ошол проценттин ичинде отурушат да кое-кто. Кто-то отурушат ол жерде. Ошол процент расчётунда көргөзбөйсүңөр, эч кандай эчтеке жок да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, каяка багыттап атасыңар ошол кредиттерди? Бул логистикалык жана муздаткычтарды ошол ири ишке айыл чарбасындагы ири ишкерлерди колдоо боюнча. Анан карабайсыңар, эч кандай программа жок да. Жөн эле жалпы эле логистикага, аяка бияка деп. А ким определять? А ким аныктайт аны? Кайсы логистика, кайсы компанияга берилет? Кайсы эмелерге холодильниктер сатып алынат? Каяка жумшалат? Ким аны аныктайт? Эмненин негизинде аныктайт? Кайсы критерий менен аныктайт? Анан бул жерде өнүгүү кана? Жөн эле бизнес кылып атпайсыңарбы? Какой-то бир мына өзү деле айтты, бир 5-6 эле компания алат деп. Ошондой эле болот. Значит, аффилированный компаниялар алат. Жөн эле компанияларды эле отдельный бизнес деле развивать этип атасыңар да. Жеке бизнес деле бирөөнүн эле жеке бизнеси. А жалпы өнүгүү программа кана вообще? Бул деген 3,6 миллиард сом эле болгон. Ошону эффективдүү иштетип, ошол акча менен деле өнүгүүдү жасаса болот. Просто өкмөт-то как бизнесмен здесь работает, как коммерсант. И Айыл банктан как чистейший коммерческий банк работает. А ведь өкмөт деле ол биринчи кезекте өнүгүү менен алектениш керек. Анан Айыл банк бул мамлекеттик банк да. Бул өнүгүү банк да. Башында эле өнүгүү банк деп статусун өнүгүү банк деп ачылганда. Анан булар өнүгүү менен заниматься этпей эле бизнес кылып атпайбы? Акча кылып атпайбы бул жерде? Мына Аманхан Батырбек что айтат? Ал бизнести исключительно фермерлердин чөнтөгүнөн алынып алат. 5 миллиард откуда этот доход? Исключительно ошолордон за счет эксплуатации фермеров. Өнүгүү жагыга көңүл бурулбай атат да. Анан өнүгүү болуш үчүн азыр мына модный сөз болгондо 2 жыл мурун мультиэффект деген аябай модный сөз болчу.
Түшүнбөгөндө, түшүнбөгөндө колдончаны. 2 месяца колдона берчи да. Наконец-то отучили от этого дела. Азыр эми кластер деген мода. Азыркы мен дагы кайталаймын. 3 жылдан бери айтып атат. Азыр кылып аткан кластерыңар кластер эмес. Это аффилированная цепочка технологическая. Это частный бизнес. Аффилированных цепочек. За счет государственных денег. Бул жерде өнүгүү жок эч кандай. Айыл чарбанын целым отрасльден тармактын өнүгүүсү жок. Жөн эле отдельный товарищи делают бизнес. Өкмөттүн акчасын колдонуп, өкмөттүн гарантиясы менен келген акчаны колдонуп, арзан акчаны колдонуп. Понимаете? Ошондуктан я думаю, ушундай акчалар келгенде, мындай акчаны сураштын алдынан бир программа түзсөңөр дейм да. Эле ошол эмени инфраструктуранын жанагы эмелерди ошонун развитиясына бир программа түзүп келгилечи. Ошол программа түзгөндөн кийин анан ошого план түзүп келгилечи ошону аткарганга. Анан ошол планды межотрасловой баланстын негизинде түзсөңөр, өзү менен өзү кластер пайда болот. И не отдельный там бизнестин кластер эмес, в целом системный кластер түзүлөт. Айыл чарбаны өнүгө турган. Вообще мындай компетентный подход жок да. Нет компетентного подхода. И на уровне правительства нету компетентного подхода, и на уровне министерства. А именно вообще Айылбанкта я вообще не говорю. Ну там в своей части они разбираются. Анан кийин силер муну Айылбанкка берип коесуңардан негизги эле багыттары ушул деп коесуңар, а калганын Айылбанк өзү билет турбайбы? Кимге берет, кимге бербейт, шартына жараша. Они свои условия выставляют, условия кредитования свои, өздөрүнүн банковский саясатына жараша. Анан өздөрү определяют, где тут развитие, ребята? Банк делает просто бизнес. Аффилированные компаниялар бизнес кылып атат. Жок өнүгүү. Идет просто освоение денег. А результат ушул. Как только бул акча түгөнгөндөн кийин ошол бойдон тормоз болуп калат, эч кандай өнүгүү болбойт. Планового подхода нет, системного подхода нет, программы развития нет, эчтеке жок. Кана ошол түзүп келгиле ошол программаны, тааныштыргыла бизди. Ошол программага планды түзүп келгиле, моундай кылып эме кылабыз деп, аткарабыз, ишке ашырабыз деп. Хотя бы на ближайшие 5 лет. Ал понятно, 5 жылдын ичинде ал жок дегенде кайтарылып келиш керек да, туурабы? Канчага берип атасыңар? 10 жылга берип атасыңар максимум? Же 5 жылгабы? 10 жылга чейин, туурабы? Ну хорошо, максимум 10 жыл дейли. Ар бир 10 жылда кайтырып келиш керек да. Второй тоже оборот должен быть. Ал болбойт ал. Мындай кылганыңар менен ошону менен концы в воду 10 жылдан кийин или шаг сдохнет, или и шаг сдохнет. Аппендигдай. И никто не будет помнить, что мы тут решали, эмне кылганбыз. Эч кандай контролдо болбойт. 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин келишеттерден и никто помнить даже не будет об этом. А программа, план болсо түзүлгөн. Ал жерде текшерип койсо берет. Любой 20 жыл өткөндөн кийин деле текшерсе болот. Контролдосо болот. Силер могу стратегическое планирование мыйзам жөнүндө баш тартканыңар ошонун да. Себебен стратегическое планирование предусматривает жесткий контроль, жесткое исполнение плана, жесткий контроль потока денег, жесткое направление по адресу, по целевое назначение. Силер ошонун качасыңар, потому что анда уурдаганга невозможно. Башка жакка нецелевой жөнөткөнгө невозможно. Ар бир кадамыңар эмне кылыш керек экен 5 жыл нарака уже дайым болуп калат, ачык жарык болуп калат. Понимаете? Качан биз мындай государственный подход кылабыз ишке? Канча кредиттер келди? Эмне болду? Мына мы только хуже только становимся. Миллиардтаган 6 миллиардка жетти биздин карыздарыбыз, тышкы карызыбыз.
А где развитие? Жондықтан мен сунушум, мен ойлойм, бұға жоқ дегенде бір программа түзіп келсіндерші. Бағыттарыны, приоритеттеріні тақтап, ошол приоритетке системный программа түзіп, ошол программаға 5 жылдық план реализациясын, план исполнениясын түзіп, ошондан кейін ошол акчаларды бардығы мақсаттуу, адрестүү, даректүү байлап акчаларды. Ошондой кылып келгилечи. Анан жанагы межотрасловый балансты негиздеген план түзсө, ошондо системный кластер түзүлүп калат. Вот это и есть настоящий кластер. А то, что вы делаете, это коррупционно аффилированная цепочка с использованием государственных денег. В то время, когда сотни тысяч фермеров нуждаются в этих деньгах. Развитие да жоқ. Тут бардығы эле ошол баягы эле коррупционный схемамен кетип атат. Эчте көз көргөн жок да. Кайерде болсо өнүгүү деген сөздү колдоносуңар. Элдин кызыкчылыгы деген сөздү колдоносуңар. Кана бул жерде элдин кызыкчылыгы, кана бул жерде өнүгүү? Я лично не вижу. Ошого мен дагы макулмун эмелерибизмен, өзүм коллегаларым мен ойлойм, мындай оңдоп, нормальный кылып алып келгиле, анан действительно эме Бакыт Төрөбаев өзү алып келсин. Расчёттары менен, конкретный расчёттары, прежде всего по процентам. Айылдар көссүн өзүнүн эмесине, операционный расходторуна. 7% экен. Пусть убедят нас. Рахмат. Куат Сенкулович, өзүңүз угатасыз коллегаларды айтканын. Негизинен биз макул болот элек. Силер айтсаңар, мына Ысык көлдө картошканы өндүрөбүз, өтпөй атат. Баткенде жемишти өндүрөлү, чүйдө кызылчаны өндүрөлү, Таласта буудайды, бурчакты өндүрөлү деп мына бүгүн программаңар түзүп алып келсеңер, биз бүгүн карабай туруп колдоп берет элек да. Сенин акыркы чыгарган негизги максатыңар жокту, дыйкандарды колдой турган. Улукбек Ибраевич, эми биз дыйкандарды колдошубуз керек да, туурабы? Региондорду колдошубуз керек. Былтыр картошкабыз өтпөй калды, маселе болду. Таласта бурчагыбыз өтпөй калат. Баткенде жер жемишибиз. Чүйдө мына кызылча чоң маселе болуп турат. Мына ушуну колдоого деп туруп келсеңер, биз мына азыр баарыбыз да ушул жерден колдоп берет элек. Бир да нерсеңер жок болуп атпайбы? Апа күндүгөнчү. Куат мырза, негизги бул кредит логистикага, туурабы? Бүгүнкү азыркы проблеманын баары эмнеден башталып атат? Мыйзамды жакшы окубай эле, түшүндүрө албай эле келип атасыңар да. Баштан келип эле айтышыңар керек болчу да. Эй туугандар, дыйкандарга эмес, байларга бул кредит. Дагы көбөйтпөйлүбү дебейсиңерби? Ошол үчүн менин оюмча дыйкандарга барбайт. Бирок мунун баары, биз билебиз, логистиканын баары байлардын колунда, чиновниктердин колунда. Биз ошолорго арзандап бер деп атат депутаттарчы. Ошонун баарын сразу башынан айтыш керек болчу да. Ай, алардын баары колунда барлар. Бирок экинчиси, жана картошка деп кетти. Логистика ошол картошканы сактаганга да, туурабы? Холодильниктер, ошол дыйкандардын түшүмдөрүн бүгүн сактай турган жерлерибиз жок болуп атат. Эң чоң проблема ушунда. Анан мен оюмча Минсельхозда бир ойлонуш керек эле да, Москванын тегерегинде бүгүн миллиондогон квадратный метр холодильниктер бош жатат. Бош жатат. Сата албайт, арендага бере албайт. Силер ошону ойлонушуңар керек болчу да. Жайы менен мүмкүн биз ушу күзүндө Москвага жакыныраак Москвага алып барып, ошол жактан сактаганыбыз мүмкүн оңайраактыр. Эмне үчүн дегенде, ал жерде бир 2 эсе кымбат болуп атат бияктагыданчы. Бул бир ошол үчүн силерден суранарым, негизи жана төрага айтып кетти, башынан кагазга жардамчыларыңар жазып бергенди окубай эле өз сөзүңөр менен жакшылап түшүндүрүп, бизге эмес, бизди көрүп аткан элге. Ошондуктан бул логистика керек. Ошол үчүн дыйкандарга түз барбайт акча. Бул ошол логистиканы, холодильный эмелерди салышыбыз керек.
бүгін аябай аз. Ошол эле картошканын баасын баягыдан бери баягы эмне үчүн кымбаттаган деле баягы продукция эмне үчүн кымбаттап атат, эмне үчүн алынбай жатат. Ошондо түшүндүрө албай жатасыңар. Эмне үчүн дегенде бүгүн Россияга кетип аткан машинелер мурда бош турчу. Бүгүн жана легковой машинелер ташып кымбаттап кетти. Туурабы? Транспорт аябай кымбаттап кетти. Ошол үчүн бүгүн картошканы жүктөп алып барганга эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Эмне үчүн дегенде кымбаттап кетти. 25 тонна картошканын ордуна 2 эле машина салып алса, 2 эсе кымбат экен. Ошондуктан ушул проблеманы да чечишибиз керек. А так мен колдойм. Негизи мен оюмча логистикага пайыз жакшы эле. Логистикадан бир топ эле акча табышат аларчы. Анан баягы Балбак мырза айткандай талтайганыбызды коюшубуз керек да. Эмне үчүн дегенде, или биз социализмде отурушубуз керек, анда баарына бекер, банктарыбыз да бекер иштеп бериш керек. Же болбосо биз баягы капитализмде болушубуз керек да, рыночный экономикада. Ошол экөөнүн бирөөнү тандап алышыбыз керек. Эгерде мына мен жакында отчеттун көрдүм, банктыкы жакшы канча миллиард менен бүттүңөр? Айлбак мен ошо тактап боюнча ошол жөнүндө 5 миллиард 400 таптык, бирок ал кредиттен тапкан жокпуз. Көбү бул казыналык операциялардан табылды. Өкмөттүк программалардан банк пайда таппайт эч качан. Анан эң аягында айтарым дагы сизге банктан. Анан кийин бул акчалар бирөөлөр алып, айлык алып барып, анан кайра микрокредитный компанияларга алып келбейби шаарга? 34%тен берип. Саттуу пайдалануусу көзөмөлдөнөт. Анын былтыркы өзүңүздөр билгендей Ал чарба тармагына берилген кредиттерди деле президентибиз тарабынан 2 жыл катарынан көзөмөлгө алынып, ал боюнча дагы мындай комиссия түзүлүп текшерүүлөр болуп атат. Мындан ары ал мындай дыхат көзөмөлгө алынганда, ошон үчүн биз максаттуу пайдалануу көзөмөлгө алышыбыз керек. Баягы бир президент сөзүндө айтты эле, 70% деди го, пайызына чейин кредиттерди кайра шаарга алып келип, микрокредитный компанияларга коет экен деген. Ошол чынбы? Бир жыл мурун айтты эле. Калп айтып койгон го дейм. Президент. Сиздин президент Жапаров. Биздики ошол айтып, кайсы деп атпайсызбы? Сиздикиби биздики депчи? Ошо меники десем, менин президент биздики эмес болуп атпайбы? Ошол үчүн мен ошол жагынан мындай жакшы карашыбыз керек экен. Арзан кредиттер айлыга кетти деп коюп, анан кайра микрокредитный компанияларга келип 30%тен берген учурлар болгон. Ал жөнүндө президент айтты. Ошондуктан ошого барбаш үчүн мен эми банктарды силер банк көзөмөлгө алабыз деп атпайбы? Ошо Минфин ушуну көзөмөлгө каттыра калыш керек да. Эмне үчүн дегенде банкка эң негизгиси эмне болуп атат? Майда фермерлер бул проблемный болуп атпайбы? Залогу да жок, убагында төлөп бербейт. Анан жанагында ири компанияларга бергенге оңой болуп атат да, көбүрөөк акчанычы. Эмне үчүн дегенде возвратность жакшы да. Ошондуктан банктарга эң негизгиси эмне? Пайызын төлөп турса, убагында кредит төлөп турса эле болду. А ким алды, кантип алдыган иши жок болуп атпайбы? Ошол жагын бир көзөмөлгө алып, бир механизмдерин такташыбыз керек экен да. Рахмат. Урматтуу коллегалар, мындай кылбайлы, сунуш келип түштү. Кийинки жумага калтырып, министрдин өзүн чакырып туруп, андан кийин колдоп берели деп атат. Керегин түшүнүп турабыз. Бирок бир дайындалып келип ошондоп, ошо суроо отуп эле кийинки жумага калтырбай, бир гана маселе Кубат Үсенкулович, Улукбек Ибраевич. Убактыңар барбы? Муну жа колдогонго биз аябай срочный бул эмени колдоп бериши. Алка Батырович. Тамчыбек мырза, жок, мына проектный группа бар азыр. Алка Батырович. Рахмат. Бул долбоор өзү Азия өнүктүрүү банктан жакшы илгөтүнө болуп берилип атат да. Бул грант
бөлікчөсү бар берген кредиттик каражаттардын акыркылары эл аралык уюмдардан берилип атканчы мындан ары гранттык бөлүкчө берилбейт. Мунун булар койгон мөөнөт. Жок, эме суроо эме болуп атат. Тем, кому мы будем выдавать кредит, да, по проектам, которые предоставят, они же Минсельхозга алып келет да, туурабы проектилерин. Силердин отбордон өтөт да. Ооба, туура айтасыз. Бул жерде деген комиссия силерде түзүлөт, туурабы? Биздин комиссия эмес, бул ведомство аралык комиссия болот. А жерге Минсельхоздун өкүлдөрү, Минфиндин өкүлдөрү, Айыл банктын өкүлдөрү кирип турган ошол муктаж. Бул деген бардык эле ошо кредиттер берген эле ведомстволор кирип атпайбы? Ошого сунуш берейин дедим. Независимый эксперт да кирсин да? Чтобы коррупционный схема болбосун, тааныш, тияктын таанышы, бияктын таанышы эмес, а вот независимый эксперттер болуп, реальный проекттер өтсө деген сунуш. Жылы салык эң туура сунушубуз бул деген дизайнда бар. Бул жерде деген ошол ведомство аралык комиссияга чейин көз карандысыз эксперттер фамилиясы жок номер менен аларга ошол берилген предложениялар кетет. Азиатский банктын представительдери болобу, өкүлдөрү отурабы, ошо комиссиянын ичине киреби? Бул жерде болот, алардын өкүлдөрү болот. Алар деген өтө бир чоң көзөмөлгө ала деп атат да бул нерсени. Ошондуктан алар комиссияга өзүлөр да кирет. Анан ошондон кийин гана банкка макулдук бергенден анан булардын жана кредит алганга талаптарына ылайыктуу болсо берилет. А жерден Тамчыбек мырза, мен бир эле нерсени сурадым силерден. Убактыбыз бар болуп атабыз. Кийинки жумага калтырсак, бир эле нерсени сурап атам. Министрдин өзү келсин, мына жакшылап дайындаган программасын алып келсин деп атабыз. Ошону гана сурап атам меселен. Куат сен. Аманкан Батырбекович, мындай кылайынчы, урматтуу Султанбай Абдрашитович, мына жакшы маселени көтөрдүңүздөр. Сиздердикиндей эле маселелер ошол дыйкандардагы бизге ушундай айтып атат. Биз ар дайым ошол дыйкан тараптабыз. Бирок бул теге финансы министрлигинин Айыл банктын талаптарына биз чыга албай ошондо орто жолдо кыйналып калып атабыз. Жол болсо эми булардыкын дагы түшүнсөк болот. Мына бүгүнкү күндө илгери дыйкан банк башка банктар аркылуу берилип кеткен 750 миллион теге акча азыр возвраты жок, аны списание кылбай ары бери болуп атат. Ошондой кыйынчылыктан катыш үчүн Айыл банк как оператор болуп атат да. Азия өнүктүрүү банкы дагы Айыл банкты тандады, анткени ар бир жерлеринде өзүн анан эми саясий маселе жанагы процентинде болуп атат. Процентинде ошо сиздердин жардамыңыздар менен биз ошого ылдыйлатсак, анан муну кечиктирбей эле эме кылып койсок. Анан туура жанагы программа боюнча картошка болсо же бир эми биз аны өзү обсуждение кылып бүттүк да. Биз силерден сурап атабыз, бир жума убактыбыз барбы, кийинки понедельникке калтыралы, министр менен келип атабыз. Бар анда. Бул жерде эки гана маселе болот. Проценти анан кандай колдонобуз? Эки эле маселе турат бул жерде. Ушу эки эле маселеге жооп берилетчи. Проценти мына 6%га түшүрөбүз. Анан мына могу региондорго монда колдонобуз деген маселе айтып коюп бүттү, андан колдоп берели. Маселе логистика. Эки эле маселе коюп атабыз да биз. Логистика болгон мына өндүрүлгөн бизде болуп атпайбы. Биз сыртка чыгабай атабыз. Султанбай сөз. Бул жерде силер туура түшүнгүлө. Бул акча керек бизге. Биз деле айтып атабыз, керек, абдан жакшы, шарты да жакшы деп. Силер, допустим, бул Айыл банк аркылуу бергениңерге деле жакшы, туура, мындай, туура деп эсептейм. Себебинен ал определенный инфраструктура болуш керек. Через эту инфраструктуру выдают банковскую. Ал туура эле. Сөз башка жакта болуп атат. Государственный подходдо болуп атат. Понимаете? Анан мен бул жерде да мына Айыл банктын эмеси айтып атат, жана 5 миллиард акчаны биз айыл чарба эмелерден, фермерлерден тапкан жокпуз. Финансовый рынокто табып атабыз деп атпайбы. Жок, финансовый рынок, операционный. Казыналык операциялардан табып атабыз. Финансовый рынокто эме, мындайча айтканда спекулятивный рынокто да, производстводо жок. То есть основной акчалары булар финансовый рынокто крутится. Ошондуктан булар жөн эле как финансовая компания зарабатывает деньги, используя государственные деньги. И используя эмелердин элдин акчасын. Понимаете, булар как институт развития не работают. Булар основной акчасын финансовый рынокто айландырып атат. Өздөрүгө акча кылып атат. Понимаете? Ошондуктан өздөрү айтып атат. Эмеден биз пайда таппайбыз деп. Вот, ошондуктан
мен сіздерге айтып отқаным, понимаете, меня убивает примитивность подхода. Аевай примитивный, да, вот на таком примитивном уровне, что аж стыдно, как говорится. Баяғы кинода айтқандай, аж в туалет хочется. Эмеде, да, вот примитивный подход. Межведомственную комиссию создали. Ошол комиссияны түздік, эми ошол межведомственный комиссия отура алып, бизде баткандай айткандай маслихат кылып туруп, анан кийин кимге беришини чечебиз. Это что за подход? Это даже не колхозный уровень. Понимаете, это настолько примитивно. Мен силерге ошого айтып атам. Давайте приоритетин определять эткиле. Кайсы приоритетке жумшасак небольшой акчаны. Кандай эң эффективдүү болот. Ошол приоритет деме кылганда программаны түзгүлө. Программаны түзгөндөн кийин программага межотраслуу баланстын негизинде планды түзгүлө. Анан кийин акчаны жумшагыла деп атат. Султанбай Абдрашидович, артка кайтарбайлы, кечки көпсүз. Мен ойлойм, артка кайтарыш керек. Через неделю мы должны это. Маселе баары артка кетчүдөй болуп калды. Кичине артка кайтаралы, добушка эле коюп бериңиз, Аманкан Батырбекович. Азыр эми ак бөгөндүкөн чейин азыр. Кубат мырза, бул негизи келишим кол коюлуп калган да, туурабы? Туурабы? Анан кийин мындай да, урматтуу ага. Bir ayga kaytarsak da özgürte albayız işteki. İki jak kol koyuldu da bizdeki ratifikatsiya olup atadi. Biz sile ötkörlük amınday koşumçalar bir juma olsa da iki juma olsa da sizler kol koyulgan nerseni kantı özgürtesingler. Tak dana суроо болбоду. Процент dedi, anan prioritetin dedi. Урматтуу коллегалар, мен де сүйлөйлөм мындай. Мен оюмча проблема бул келишимде эмес. Проблема кийин биздин чиновниктерде бөлүшкөндөрдө. Эң негизги ошол болуп атпайбы? Акча келгенин келет, жакшы эле гранты да жакшы экен жарымысы. Ал жанагы грант эмне үчүн берип атат? Кубат мырза. Ошол жанагы пайызды эметип койгонго туурабы? Компенсировать эткенге. Практически биз минус менен берип атпайбы? Нөл биздин пайыздын үстүнө тиги акчаны берип атат, анан үстүнөн да ошончо акча берип атпайбы? Анан кийин эми биз алабыз балбайбыз дегенибиз бул туура эмес. Жана грант эң чоң проблема бүгүн бөлүштүргөндө ошо туура бөлүштүрүш керек болуп атат да. Акча келгенин келип атат. Бирок биз деген баягы байлар эле чиновниктер өздөрүнүн компанияларына бөлүп коет да, дыйкандарга вообще кредиттер жетпей жатат. Мен оюмча механизмин биз ошо ойлоп табышыбыз керек да, ошо бөлүштүргөндөчү. Или комиссияларыңарга дыйкандарды кошуш керек, бир ассоциацияларды кошуш керек, ачык болуш керек, бир кандайдыр бир эме кылыш керек да. Ведомстволук аралык комиссияда бардык кызыктар тараптардын баары келет дагы. Биз ал жерден отбор кылабыз. Андан кийин отбор кылып, мен красиво жазып алган эменики Айылбанкка барганда залог жок болуп калса, ал өтпөй калат да эми. Баары эле суранса да мындай. Аманкан Батырбекович. Кетебем, мен эми ар бир депутаттын тиги мындай бербей койгон укугум жок. Замир Эдичалич. Экинчилерди кетип атпайсыңар. Урматтуу депутаттар, бардыгыбыз эле мамлекеттик саясатты колдойбуз, дыйкандарды колдойбуз. Мен дагы 8 жыл банкта иштеген, айыл чарба багытын жакшы түшүнөм. Мына бул жерде Султанбай Абдрашидов бир сөз айтып кетти. Кредит бергендери рахмат, улар бизге жакшы шартта берип атат. Кеп ушул жерде 1,5%, 2%-те келсе биз 10%ке чыгарып койгонубуз болот маселечи. Бұл тура емес. Мына жарым грант болот абы. 2 грант менен кредитти кошкондо средний эсептебейсиңерби? 5%, 6% менен берсек болот карапайым дыйкандарга, ишкерлерге. Мен колдобойм. Мен суранам, урматтуу кесиптештер, буну кайтарып, кредиттин процентин кайрадан иштеп чыгыш керек, мунчу. Иштеп чыгыш керек. Да, қазір, Нилфар Якузовна. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу коллегалар, бүгүнкү жыйын катышуучулары.
мына акыркы учурда аябай көп кредит бизге мындай соглашение ратификациялар келип атат да, ушуну өзү бир комитетибиз да бир карашыбыз керек. Канча кредит алдык, экология жаатында мына айыл чарбага аябай көп кредиттерди колдоп атабыз да. И акыркы жаңылыктарды карасак, тышкы карызыбыз 6 миллиард 200 миллион доллардан аштат. Күндөн күнгө пайыздык чендер менен көбөйүп атат да. Биздин мамлекет айына 100 миллиондон төлөп атат, туурабы? Минфиндин өкүлү айтып койсоңуз, биз айына тышкы карызга канча жумшатып атабыз акча? Себеби биз алган акчанын натыйжасыны көрүшүбүз керек да. Ошону бир комитет менен мен сунуш киргизем. Мындай иреттеп, 2 жыл, 2,5 жылдан бери иштеп атабызбы? Канча кредит колдодук? Ошолордун натыйжасы эмне болуп атат азыркы күндө? Биз бул жерде айтып колдоп калып кете береткенбиз. Кийин акчанын тагдырыны тилекке каршы билбей, укпай калабыз. Ушуну коллегалар кандай дейсиздер? Бир күн өзүнчө бир карасак, жалпы кредиттерди, жалпы жана животноводствого алдык, жайыттарга алдык, эми бир 10-15 көп ратификацияны колдодук да, чынындачы. Будан кийин мындай смысл есть поддерживать, да, кредитное соглашение, потому что биздин кол менен алынат да, бул деле бизге бир аманат. Эртең биздин бала чака төлөйт. 32 жыл, 40 жыл деп атабыз. Пайыздык чендер жылдан жылга өсүп, курс өсүп. Ушундай бир иреттеп болбайлы өзүбүз үчүн дагы. Мен ушундай сунуш киргизет элем. Рахмат. Да, Нигурайна. Туура, өзүбүздүн акча алган акчабызды актап атабызбы, актаган жокпуз деген маселе. Да, балбазар. Мен да ушуну айтайын деп аткам. Комитетте отделге тапшырма бериңиз. Мына 3-чү жылга кетип баратабыз. Канча кредитке биз могу жерде комитет мүчөлөрү кол койдук. Бизге ар бирибизге кагаз түрүндө бериңиз. Ошол комитетке берилген кредиттердин акыбалы кандай? Азыр барып жеринде көрөлү. Жеринде көрөлү. Жок, биз бюджет комитетинин чечи жок. Биз кол коюп берген, мисалы 8 ратификациядан 8 суроону өткөрсөк, ошол 8-өнү бизге алып барып көргөзгүлө. Бир күн болобу комитет, 2 күн болобу ошону менен барып жеринде көрөлү. 6 миллиардтан ашты. Эл бизге айтып атат, күндө колдоп берип атасыңар. Кана каяка кетти? ГКИМнын иши эң сонун көрүнүп атат. 1,5 миллиард сом, 1,5 миллиард доллар мына мамлекетке киргизди, иштеп атат. Жол министрлигин көрүп атабыз, жолдорду эңгиратып салып атат. Стройканы көрүп атабыз, мектептер, бала бакчалар салынып атат. Мына Минфин өзүнүн жумушун кылып атат. Министерство, айыл чарба министрлиги эмне кылып атасыңар? Мурунку министриңер дагы кластерде уруп согуп туруп, жер семирткичтерди алып келип, үрөндөрдү алып келип талада калдыкпы? Мына азыркыңардын жаңы эле баштап атат, эми 3 ай болду, 4 ай болду билбейбиз, саясатын дагы эле түшүнө элекмин мен. Эмне кылып атасыңар айыл чарба министрлиги? Бир көргөзгүлө да. Эмне иш кылып атасыңар? Жөн отурасыңарбы? Биз көрбөй атабыз. Айылдагылар айтып атат, биз көрбөй атабыз деп атат. 309-чу маселе, жер маселеңер боюнча дагы айылда чатак. Кунарышып жаткан жайыттар эмне болду, башкалар эмне болду, кластериңер башаламан эчтеке жок. Биз билбей атабыз. Даже эл эмес, биз билбей атабыз. Көргөзбөйсүңөрбү? Ветеринария боюнча мына бир жерде оору чыкса, барса вет врачыңар или инспектор бола калат, ишине түшө калса санитар бола калат. Бир эле киши. Өзүңөр берип, өзүңөр көзөмөлдөп жыргап атасыңар ал жактан да. Мал базарлардагы дагы эле итакмай, чытакпай, колбасанын баарын өлгөн малдыкын дагы эле жеп атабыз. Кана саясатыңар кана, айыл чарбасы эчтеке жок. Ошон үчүн сизди колдойм, Нилуфар Якупжан. Бул маселени кайра жибергиле, министр өзү келип айтып берсин бизге. Анда урматтуу коллегалар, сунуш келип түштү, кийинки жумага урматтуу отдел ушул эле маселени кийинки жумага коюп, анда министрдин өзүнө кабарлашкан, мынакей президенттин өкүлү отурат, Каминдин өкүлү. Министр менен байланышкыла кийинки жумага бул маселени кийинки жумага. Добушту колдоп бересиздер, урматтуу депутаттар? Анда добуш коем кийинки жумага калтыруу боюнча. Макул, каршы жок. Рахмат, кубатчылык. Так, üçüncü maselemiz. Hurmatlı deputatlar, üçüncü maselemiz. Kırgız Respublikası Su Resursları Ayıl Çarba jana Kayra İşte Jönör Jay Ministri Kırgız Respublikasının Jogorku Kengesi'nin Agrarlık Sayat Su Resursları Ekoloji jana Regional Döntürü Boyunca Komitetinin kararosuna kirgizilgenken El Aralıq Önlük Tasarısan Dünyölük Bank ortasındagı tuluktu agro azık tülük klasterlerin önlüktürü dolboru boyunca kreditik jana granttыk makulu jaktırуу jana kol koyуу jönündө
Демирге кабин екен, Айыл шаруа министрлігі. Докладчик ким? Қуат Сөңгіш, келіңіздер. Üçüncü mesele boyunca şakırganlarının dizmesini koyun. Kaseyini Kuat Söngüç, Kıskan Suristleri, Ayıl Şarabıca Dönörcayimizin birinci ormasarı Düşeyev, Mirbek, İman Kadırıç, Kıskan Suristleri, Ayıl Şarabıca'nın Kayrıştı Dönörcayimizin Orun Basarı, Şamiyev, Azamat, Cungalbek, Jelar Alık Baylaşlar Bölümünün Başkanısı, Bekov, Torekul Niyazuç, Agra bizim atandaşlıkla Jöndömdülük Dolboğlu'nun direktörü, Niyazi Vayzada Şabekovna, Agra biz atandaşlıklı Jöndömdülüktü Borbor'un direktörünün orunbasarı, Turda Konuf Çıngız Mayranbekoviç, Agra biz atandaşlıkla Jöndömdülük Borbor'un direktörünün yardımcısı. Anda söz sizde. Саламатсыздар, урматтуу Аманка Матырбекович, урматтуу депутаттар. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын Дүйнөлүк банк ортосундагы туруктуу агро азык түлүк кластерин өнүктүрүү долбоору боюнча кредит жана гранттык макулдашуулар долбоору сунушталып жатат. Бул долбоор эки негизги колдоо багытында камтыйт. Бул биринчиси бул долбоор экинчи колдоо үчүн эки айыл чарба кластери тандалган. Бул Чүй жана Жалал Абад областары, сүт кластери. Экинчиси бул Жалал Абад жана Нарын областарында мөмө жемиш кластерлери. Жалпы суммасы бул 35 миллион АКШ долларын түзөт. 30 миллион доллар бул кредит. 12 жылдық 5 миллион доллары бұл грант есептелет. Пайызы 0, мөөнөтү 12 жыл, жеңилдетилген мезгили 6 жыл болып есептелет. 21,2 миллион сомы бұл банк аркылуу талап кылынат, ишке ашырылат. 11,18 миллиону бұл айыл чарба тармагынан ишке ашырылат. Так, түшүндүк, бул деле ушундай кандай. Да, Алишер Ашпаевич, баштай бересизби? Рахмат, Аманка Матырбекович. Бул жерде Мирбек Иманкадырович, биринчиден сизди дагы куттуктайбыз. Айыл чарба министринин орунбасары болуп келишиңиз боюнча. Бул жерде айттыңыз, мыйзамдын долбоорунча туруктуу агро азык түлүк кластерин өнүктүрүү депчи, Чүй, Жалал Абад жана Нарын областарына деп атасыз. Жакшы. О жерден мыйзамыңыздарды келди, баары менен кичине болсо да бир кылдыңыз, бирок сиз эмгисинде келгендечи, слайд менен келсеңиз, кичине презентация кылып, бирок могу жерде бир одоно бузуу бар да. Могу жерде сиздер могу гранттык макулдашуу, анан каржылоо жөнүндө макулдашуудун долбоорун алып келип атасыз да. Есть вот түшүнүк бар да, секретное дело производства деген. Могу жерде силер жазып турасыңар. Буну силер койгондон кийин инициатор болуп, биз өзгөртө албайбыз. Могу жерде конфиденциалдуу деп турат. Жайылтууга болбойт деп атат. Биринчиси, экинчи гранттык макулдашуу да ушундай болот. Эмне үчүн силер булар жана конфиденциалдуу болгондон кийин, купуя долбоору болгондон кийин. Алишер Ашпаевич, бир мүнөт кечиресиз. Мына жигит ким? Сиз кимсиз? Иә. Кечиресиздер, урматтуу депутаттар, бул жерде презентация даяр деп айткан үчүн даяр деп атам да, мен селхоза. Өзүм Минфиндин өкүлү болом мен. Yok, Minfin'in ökülü olsun, sizin erkten beri yok, nar veri basıp biliyorsunuz bu yerde. Minfin'in var, baskılana kalagan jeriңерге. Erkten beri un çıkma koysun, nar veri basıp biliyorsunuz, her gün akıl söylüyorsun. Siz kimsiniz bu yerde? Ulukbek İbrahimoviç, sizlerin ökülü var mı, kızmatkerler mi? Биз азыр ошо слайд бар дегенден көрсөтүп алалы деп бизден кетип калып кечирип сурайбыз. Жок, эмне бул эртең бери биргенин кылып басып Айыл банкка бир барат, тияка бир барат. Кайталанбайт, сөз беребиз. Чыгып кетсиңер да бул жерде, эмне алып келдиңер бул жерге? Бул жер жогорку кеңеш. Каалагандай басып жүрө тургандар. Кечиресиздер, Алишер Ашпаевич. Ошон үчүн Аманка Матырбекович, өзү жанагы ички жобо жана башка жоболор боюнча биринчи отделден жанагысы боюнча буну бүт бардыгын булар купуя сыр болгондон кийин
жана ДСП кылып туруп жашырын кылып алып келиш керек эле. Биринчи сектордон булардын баардыгы өтүш керек эле, андан кийин таратылыш керек эле. Эми бул жерде одоно мыйзам бузулуп атат. Эмне үчүн дегенде закон о коммерческой тайне деген бар, мыйзам бар, 27-жыл номери менен 98-жылдан башка. Андан сырткары кылмыш кодексинде бул 228-биринеде каралган за разглашение коммерческой и банковской тайны дегенде. Биз муну менен мисалы таанышкан жокпуз, булар чыгарышып койду. Монун баардыгын жазышып келген. Конституцияда деп турат. Эртең бирдеме кетип, жанагы болбой, могу долбоор азыр макулдашууга алып келишип атат. Макулдашууну өзүнүн жыйынтыгына жетпей кала турган болсо, эртең бизди күнөөлөйт. Если моундай кылып туруп конфиденциалдууду алып келе турган болсо, анда биз жабыгы эшик астында өткөзүшүбүз керек. Биринчи секторду чакырышыбыз керек. Ошон үчүн буну карабайбыз, караганга болбойт. Эми биз мыйзам чыгаруучу орган болгондон кийин мен баарыңыздарды мыйзамдуулукка чакырып кетет элем. Сунуш берем, кайтаргаңыз. Эмнеге сунуш? Кийинки жумага калтыралы, ошодон могусун грифтерин тактап келишсин, же биринчи сектор аркылуу өткөзсүн. Ошол рахмат көңүл бурганса. Өзү келсин. Улубек Ибраевич, түшүндүңүзбү? Сунуш айтып коеюн буларга. Буларга да мен ошо эки эле кластер бар экен. Это конкретный эле проект экен эки. Программа түзүп келгилечи, план реализация алып келгилечи. Хорошо? Урматтуу коллегалар, программа и план реализации. Алишер Ташбаевич мына сунушат, бул маселени дагы ратификацияны кийинки жумага калтырып, министрдин өзү менен сүйлөшүп, анан муну мыйзам чегинде алып келгиле деген маселе коюлат. Добушка коем, добуш берип койсоңуздар. Макул, каршы жок. Рахмат барыңыздарга. Урматтуу депутаттар, 1 минут калып турсаңыздар, 1 минут. Жанареки кийинки бир башкалар рахмат келгенде чакырылгандар кетесиздер болот. Комитет калгыла. Tezrek. Hükümet tezrek.